Кече 7 августта Аламан районунун Койтай сайылында Атамбаев Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын өтө одоно бузду. Аны көрдүңөр, билесиңер. Ок атуучу курал колдонуу менен мыйзамга каршылык көрсөттү. Сиздерге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши башкы прокуратуранын корутундусун негизинде Атамбаевди экс-президент статусунан ажыраткан. Атамбаевге коюлган айыптар боюнча фактылар кылмыштардын жана бузуулардын бирдиктүү рейсине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Атамбаев тергөө органдары тарабынан 3 жолу мыйзам талаптарын толук сактоо менен күбө катары тергөөгө чакырылган. Кече эле ушул мыйзамды логикага улантып, мыйзамдын талаптарынын негизинде тергөөчүнүн токтомун аткаруу үчүн Атамбаевди тергөөгө күбө катары алып келүү иш аракеттери болду. Бирок Атамбаев Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын талаптарын өдүнө түрдө четке кагып, тергөө иштерин мыйзам алкагын аткарууга катуу тоскоолдук кылды. Атамбаев жана анын айланасындагылар ок атуучу курал колдонуу менен каршылык көрсөтүштү. Алар мыйзам талашынан таптакыр чыгып кетишти. Тилекке каршы бир канча адам жаракат алып, укук коргоо органынын бир кызматкери атылган октон каза болду. Кыршында болгон жигитибиздин өмүрү бийликтен дагы, байлыктан дагы, ар кандай саясий дымактан кымбат турат. Мархумдун ата-энесине, балдарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Кече эле 2 августта энеси Өктөн Мамаева менен мекендештер форумунда бирге чогуу болдук эле. Мына менин дагы жүрөгүм абдан ооруп турат. Алардын аза кайгысын мына тең бөлүшөм.